экономикалык кризиске байланыштуу. Бүгүнкү күндө биздин пандемиянын кесепетинен калктын киреше булактарынын азайышына байланыштуу. Бүгүн Артем Ильдарович Новиков, премьер-министрдин милдетин аткаруучу, чечим кабыл алдык мөөнөттүн жылдыруу боюнча. Мурдагы мөөнөттөр быйыл чет мамлекеттен келген машиналардын мөөнөтү быйыл 1 апрелден иштеп атат эле алар. Аны биз 1 июль 2021 жылга жылдырдык. Долбоордо 22 жылдын 1 январына өткөрдүк. 1 жылга мөөнөтүн узаттык. Мыйзамдын долбоору, токтомдун долбоору, мыйзам долбоору даярдалып, жакын арада жогорку кеңешке киргизилет.